Аманбы, өнөр бағы барықтаған ел, шайырын сақ-саламат сақтаған ел. Талпынтып талайына жарық чачып, талантын ташырқатпай таптаған ел. Арваңыздар, ардақту ағайын туғандар, құтмандығы жуақ кечіңіздер менен. Өнөр майрамына қош келіпсіздер деп жалпыңыздарға құчақ жая салам айтабыз, урматтуу меймандар, кадырлуу коноктор. Бүгін Кыргыздын таалайына бир жаралған кереметтүү обондордун автору, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, белгилүү обончу жана композитор Камчыбек Букалаевдин чыгармачылык кечесине қош келиңиздер. Балдар темасына арналған кереметтүү обондордон башаталган обончулук өнөр бүгүнкү күндө кыргыз музыкасындагы, кыргыз искусство айдыңындагы эң мыкты делген тандалма обондордун келип чыгышына өбөлгө болду. Камчыбек Букалаевдин көкүрөгүндө жашаган көркөм өнөр кыргыздын көөнө мурасын байытып, кыргыздын музыкалык айдыңын оболотуп, асманга бийиктетти десек болот. Бүгүнкү күндө Камчыбек Букалаевдин обондору кыргыз музыкасындагы эң муккулуктуу, эң мукам жана эң керемет табылгаларга айланды. Демек, бүгүнкү кече жалпыңыздардын жан дүйнөңүздөрдү байытып, кулагыңыздардын курчун кандыра турган кереметтүү кече болот деп жалпыңыздарга кепилдик беребиз. Бүгүнкү кечеде Камчыбек Букалаевдин мына ушул балдар темасына арналган обондору, албетте, кыргыздын жан дүйнөсүнөн түнөк таап орун алган, белгилүү болгон кыргыз эстрадасында, кыргыз музыкасында ырчылардын репертуарын көрктөндүрүп байытып жүргөн керемет ырлары жана жакынкы жылдарда жарык көргөн обондору ырдалат. Албетте, элибизге белгилүү аткаруучулардан тарта бүгүн коштоп турган атайын симфониялык оркестр бар, жана ошондой эле балдардын хору бар. Демек, музыканын ар багыттуу жанры сиздерди шаңга бөлөйт жана жан дүйнөңүздөрдү байытат. Андыктан жалпыңыздарга дагы бир жолу керемет кеч каалайбыз.
Ала тоғы чығып келет даңқы көп, айтсақ болот ата жұртқа жарчы деп. Чырпықтыдан чынар болып жетілген элдик талант Букалаев Камчыбек. Кутмандуу кечиңиздермен, урматтуу коноктор. Мен абдан сүрдөп атам. Сөзүмдү ушундан баштайынчы. Акыркы күндөрү элдин арасында күн аябай тез өтүп атат десе, мен үчүн 2 айдан бери аябай өтпөй атат. Жалаң ушул бүгүнкү концерт жакшы өтүп кетсе экен деп. Баарыңыздарга келгениңиздерге чоң рахмат. Абдан ыраазымын. Анан азыр аткарылган чыгарма Асанкан Жумакматовдун чыгармасы. Бул киши кыргыз элин эмес, дүйнө жүзүнө тараган белгилүү адам. Бекеринен ушул чыгарманы Рахат Осмоналиев мына ушул сыйкырлуу таякчасын Асанкан Жумакматов өзү тапшырып кеткен. Ушул атабыздын атын алып жүргөн оркестр турат алдыңыздарда. Бу оркестрга чындыгында мен үчүн абдан чоң сыймык, Рахат. Анткени ушул Асанкан Жумакматов ушул мен 20 жашымда эле мага назар салып, Кереметтүү көлгөчү деген чыгарман бүгүн аткарылат. Ошол ырды нотасын сурап, жактырып, анан Болот Миңжилкыевга ырдаткан ушул Асанкан Жумакматов болчу. Анда мен жаш бала болчумун, институтты жаңы бүтүп Чолпондо иштеп жүргөм. Ошон үчүн мен ушул кишинин чыгармасын ушул оркестр аткарып берсин, баштап берсин, кандайдыр ушул кишинин арбагы тазим кылып арбагына. Анан ушул кишинин чыгармасы биринчи аткарылса, андан кийин анан биздики аткарылсын деген бир жакшы ой менен ушул бүгүнкү Асанкан Жумакматовдун чыгармасы менен башталып атат концерт. Баарыңыздарга чоң рахмат, келгениңиздерге жакшы отуруп көңүлдөсө алыңыздар. Чоң рахмат. Çalkıp жатқан океандай термелгенің, Алатоның қолтығында мелмелдедің. Көп жер көріп қыдырып келсем дағы, Сары сөнім сағы теңдеш еш көрмедім. Сары сөнім, сары сөнім, сары сөнім сағы теңдеш еш көрмедім. Сары сөнім, ай сары сөнім саға теңдеш еш көрмедім. Сары сөнім саға теңдеш еш көрмедім. Сары сөнім, ай сары сөнім саға теңдеш еш көрмедім. Уч кайры жок талалар мейкиндикте, кенендигин ченде жок жерге бизде. Өлөк жерди сонун деп көп мактаба, жер сорусу сары сөнүм өзүбүздө. Сары сөнүм сага теңдеш эч көрбөдүм. Сары сөнүм, ай сары сөнүм сага теңдеш эч көрбөдүм.
Балдарға жаралған бейшімсің, келі ғой деп ашық тұрған ешігімсің. Сені қорғып тұтқан бабаларың, оңдарға қалтырылған бешігімсің. Sarı zönüm sağa tengdeş hiç görmedim. Sarı zönüm, ay sarı zönüm. Sarı zönüm sağa tengdeş hiç görmedim. Sarı zönüm, sarı zönüm. Sarı zönüm sağa tengdeş hiç görmedim. Sarı zönüm, ay sarı zönüm. Sarı zönüm sağa tengdeş hiç görmedim. Кыргыз элин ыры менен жыргаткан, миң жылкыев болотту да ырдаткан, келечеги кең уулубуз ким экен, кереметтүү көл кечине сырдашкан. Ырыңа канча жүрөк эрбеген, ырыска батып дүйнө Mezgilde ar bir kırgız sıymıktanat Ekendeş olgununa seni menen
Okşap dayım күнге жүзін, тарихта қалат жерде жүрген izin. Torayғыр сөзі өтсе өсіп күлді, топ жарып сөзі өттім өрдің izin. Жер жүзіне жете тұрған үн болған, жердеші біз адамзатқа дүң болған. Жарқын ыршы Алатонun sıymığı, жашай берет жан дүниеде күн бойда. Çalkılan kıyırı жоқ deniz edin, çaypalıp dönütünün kemi begen. Maqtansınar bir adam dündügü, zamandaş bolğununa seni menen. Жер жүзіне жете тұрған үн болған, жердеші біз адамзатқа дем болған. Жарқын ыршы мың жыл кейіп болаттай, жашай берет, жашай берет. Жан дүниеде күн бойда. Европаның қанын төгіп құтырған, фашистерге қарсы тұрдық, қашпадық. Алатолық айкылманыз балдары, елге берген ұйғанды ақтадық. Алатолық айкылманыз балдары, elge bergen antımızda atladık. Elge bergen öyğandı atladık. Acalotun kança jolu keçpedik, kança jolu azaplardan ötpedik. Baracatı bulu soğuş yolunda, atam eken bir özüngdü istedik. Bir özüngö arnap koyup ömürdü, alga jerdik, erkindedik öşmedik. Alga jerdik, erkindedik öşmedik. Жеңіш күні толқынданып тұрамын, жарқын жары тыныштық дорба қобандым. Толқынданып епіл дорда жашаған, батыр елім еркіндікке тұр.
жоғалды. Жеңеш күні жеңіш тосын көтеріп, еркіндіктен аяқтында туралы. Қырғыз елім жаңы жаш олады. Қырғыз елім жаңы жаш олады. Көңіл отым жан тартқандай сезілген, көз қарашың кетпей қойды есімден. Ойларыма беріп келе жылулық, ошол қараш оқучулық кезімден. Ошол қараш оқучулық кезімден. Біз сабақтан тарағанша кеч кирип, кел үйіме келуші елең жеткирип, көзіңді ой узар елең қайтқанда, көп балдардан жақындығын сездіріп, көзіңді ой узар елең қайтқанда, көп балдардан жақындығын сездіріп. Андан бері далай жылдар алмашты, андан бері жерді далай қар басты. Қар басылмай, алмашылбай кел атат, сен елеген сезімдерім алғачқы. Қар басылмай, алмашылбай кел атат, сен елеген
күннен өткен жылдар айларым, жашты күннен өткен жылдар айларым. Gül çiğdinin ortasına düşeli, genç olalım, giyinilerek süzeli. Dünkü kayak, kayda varacağız. Bu rahat emez beken düştüğü. Begen düştüğü. Dünkü kayak, kayda varacağız. Bu rahat emez begen düştüğü. Bu rahat emez begen düştüğü. Ысык көлдүн касиети катылган, ырлары көк толкуп ташып чачылган, көрсө дем күч алат турагам чибек, чоң атасы Тыныстанов Касымдан. Üzgüdey miltiregen tunuk bulan, say-saydan ün alışıp düşkeni tuylar. Irırdap 94 güge salasa, keng jaylo, keng jaylo. Ününün tanasın mı tursan tыңшап. Ырырдап 94 güge salasa, keng jaylo, keng jaylo. Ününün tanasın mı tursan tыңшап. Тоқтабай жүріп тұрған жели қаныдай, таптаза ағаштай тұнық жетатырда. Етінен сылап сыйпа бер келетсе, кең жайлы, кең жайлы. Көңіліңді қайданы қалсыны жер жазылбай. Етінен сылап сыйпа бер келетсе, кең жайлы, кең жайлы. Көңіліңден қайдан шықпай жер жазылбай. Мындағы айранығымыз кең емес пе? Бұлақтай ағып жатқан кен емес пе? Үркіріп төртілігің өсіп тұрса, кең жайлы, кең жайлы. Кең жайлы жаңа жырғалы жер емес пе? Үркіріп төртілігің өсіп тұрса, кең жайлы, кең жайлы. Кең жайлы жаңа жырғалы жер емес пе?
Асанхан Жумахматов атындағы мемлекеттік академиялық чоң симфониялық оркестрі. Оркестрдің башқы дирижері Қырғыз Республикасының ел артисті Рахатбек Османалиев. Қылымдың термеп қайрығын, үрменен құрап байлығын, жалынду оғын жаратып, шаңданты қырғыз айдыңын. Мұнашентіп керемет оғындыры менен қырғыз жерін, қырғыз елін, қырғыз ыр күйермандарын жана ыр сүйермандарын өзгөчө жан дүйнөлөрүн байытты. Әлбетте, Камчыбек Букалаевтың ырлары Алатоону аралай чаап, теле радиолорда жаңырып, ар бир кыргыздын эшигин чертпей үйүнө кирип барып, кулактан кирип бойдалып, жан дүйнөсүн балкытып, керемет дүйнөгө жетелеп турду. Улуулар менен кичүүлөрдүн ортосунда көпүрө болуп бүгүнкү күндө данакер болуп жүргөн Кыргыз Республикасынын эл артисти, белгилүү куудул Келдибек Ниязов агайыбызды алдыңыздарга чакыргым келип турат. Камчыбек өзү ушундай сүйгүнчүктүү жигит да, жана айыл айтып атпайбы, айылы чырпыкты деп. Мына ошо чырпыктай болгон жигит азыр көлдүн ак терегиндей, мажурунун талындай болгон жигит, баралына келип турган жигит, оосун ачса эле обондор куюлуп турган жигит. Анан бул жигиттин ушул адамга жукулуктуу мамилесин мен аябай сыйлайм да. Мен эмес, залкарлар көзөтүп кеткен. Ошонун баары Камчыбекти эмнегедир бүт жакшы көрчү. Бири дагы Камчыбек деп айтчу эмес баары. Атасын эркелетип айтышчу баары, Букалайчик дешип. Каякты караба, Букалайчикти ким көрдү? Букалайчик кайда жүрөт? Букалайчикти жан эле жибердим, эмне кечигип атат деген эле сөз болчу. Анан эми ушу Камчыбек карабайсыңар, тагдырдын өзүнүн мыйзамындай болуп 76 жылы искусство институтуна тапшырып калдым дейт. Мен тапшырсам Асанкалы Керимбаев жүрөт дейт. Анан ойлодум дейт, бу киши канча жаш менден улуу, эмнеге жаңа тапшырып атат деп. Көрсө бул киши 9 жолу тапшырып өтүп окуп, 9 жолу таштап кеткен экен. Ошондо 10-чу жолу келип аткан экен дейт тапшырып. Анан мен аккордеон ойноп отургам дейт, фойеде. Анан ары өтүп бир карап өттү дейт, бери карап бир карап өтүп келип, кайдан келдиң дейт, көлдөн. Көлдүн кайсы жеринен? Ушундай. Сенин колуң аябай ийкемдүү экен кыякка. Мен да жаңы өтүп атам. Мен 2 кишилик жатаканадан алып койдум. Сен мени менен жатасың dedi. Жакындай албай аткан жаным, тимел жан дей түштүм дейт. Макул деп. Айнып кетпе dedi. Айныбайм айтып. Агай десем, өзү барып матрастарды алып келип коюп, 2 кишилик алып коюп тур дейт. Анан жаттык дейт. Күндө кетип калат дейт, түн ортосунда келет дейт. Келгенде 5-6 киши ичип келет дейт. Ушундай киши экен дейт. Анан бир да жолу бир кийимин да үйдө көтөрүп койбойт экен дейт. Анан мен Абдыраевди окуп калган жаным, жатакананын күчүкүсүн жакшы билем, зымылдатып, жууп, баарын илип, баарын эметип коем, колго жукмак беле дейт. Наскисин, бет ачысын, көйнөгүн жууп коем дейт. Ошентип жүрүп анан бир күн айттым дейт, тең түш боло баштадым дейт. Анан бир күн айттым дейт, Асанкалы агай, мындай жашоо болбойт. Сиз да студентсиз, мен да студентмин. Ошондуктан мына моуну караңызчы дедим дейт. Ал эмне дейт. Мына карасаңыз деп Букалаев Керимбаев деп график илип койдум дейт. Бир күнү сиз жуйсуз, онун баарын тазалайсыз. Бир күнү мен десем, таңнан сага мен пол жууймбу деди дейт. Анда пол жубасаңыз кетем, деканатка барса арыстанам. Жана Керимбаев деген Керимбай болуштун неберелеринен экен, болуштук нерсесин мага көрсөтүп атат деп ыйлайын дедим дейт. Десем эле болду, чукпа. Болду, жууса жууп коем, колума жукпайт, мен деле жууп жүргөнмүн. Деле кыйынсын ататаңыз. Анан бир кезде ойлонуп туруп жоошуп мындай деди. Букалайчик, сен эле жууй берчи.
мен сенің құрсағыңды тойғызайын деп. Анан студентте биринчи курсакта макул дедим дейт. Көрсө ошол кезде эле ал киши тойлордо жүргөн экен дейт. Жанагы кетип калган ошондон экен дейт. Таң аткыча тойлордо тап, анан 5-6 киши узатып келет дейт. Бири аккордеонун көтөргөн, бирөө коробка көтөргөн дейт. Айланайын тамак аштын баары биздин комнатада дейт. Ошондон баштап анан Асанкалы Керимбаев менен аке дос болуп калгам дейт. Мына ушундай букалайчы. Эми биягыда кызыгы бар. Анан атын угам өзүң көрө элекмин дейт. Аксубай Атабаевди көлдүн башынан тети түргөн деген жерден деп угам дейт. Ырларын ырдайм дейт. Анан эле Чолпон Атада жүрсөм, Аксубай Атабаев жүрөт дейт. Барып эле учураштым дейт. Ассалому алейкум. Мен дагы ушундай бир неке обондорум чыгып калган Букалаев Камчыбек деген мен болом десем, жана көлдөнүндө чыгып аткан ырыңбы? Дейт, ооба десем, менин тоолоруман кийин кобон деп койду дейт. Биринчи тоолор турат деди дейт. Тоолорду көрсөтүп, анан сенин көлүң деп. Анан кийин, кечинде көлдүн жээгине бир кичине сыйлап коеюн деп атам, кандай дейсиз? Мейлеми, мен бүт тиягы биягы ээрчитип сыйлап жүрөт, барса барайын дейт. Анан күн кылкылдап батып атат дейт. Көлдүн жээгине апардым дейт. Апарган нерсемди жайып ошентип койсом, ал киши айтты дейт, баягы бир макал бар, билесиңби? Кең суусамырга келип, суур тиштебей кеттимби деген. Анан ушул көлдүн жээгинде туруп, бу кайыкка түшпөй кетемби деди дейт. Ой, ал сөз жок деп турган бир орус досумдун кайыгы бар эле дейт. Ал кезде моторный лодка өтө сейрек дейт. Баягыны сурап алдым дейт. Отургустум дейт. Аны мунун баарын жүктөдүм дейт. Өзүм отурдум, күн кылкылдап батып баратат. Мен Аксубай абамды алып алып, көлдүн ортосуна кетип баратам дейт. Тоолор кып-кысыл болуп, анан көлдүн үстү өзүнчө бир кызкылт дейт. Кетип баратам дейт, анан моментип барат турайт дейт, кела кыякты дейт. Мен мына ушундай убакта чыгаргам деп анан озоңдоп тоолорду ырдап атат дейт. Мен кетип баратам дейт, эрип, ушинтип отуруп бир топ узап кетиптирбиз дейт. Анан барып токтодук дейт. Анан мен ырдап бердим дейт. Анан эми аба болду, эми кетели десем, келе, мен айдайм деди дейт. Каякты. Анан сиз айдап көрдүңүз беле десем, сен эмне айтып атасың деп. Мен кайык айдап жүргөндө сен столдун астында штаны жок жүргөн бала болчусуң. Менден калган деп койду дейт. Анан ойлодум, ол мейлиңиз дедим дейт, ал отурду, сен көлүңдү эми ырда дейт. Мен аккордеондун астына эле көлдү жаңы эле баштап атсам, Аксубай абам момтуп атып эле эки калак түшүп кетти дейт. Жүрөгүм түшүп калды дейт. Жок калак дейт. Капкараңгы Чолпон Ата эле кичине жылтылдап күйөт дейт. Көрсө ал киши айдамак турсун, биринчи кайыкка отуруш экен дейт. Өзүнүн жүрөгү түшүп калды дейт. Айттым дейт, аба мына өлөт деген ушул мына. Азыр толкун болсо анан көмкөрүлүп өлдүк десем, үңүтүм эле жаман болуп кетти окшойт дейт. Караңгыда көрүнбөй. Ой, эмне кылабыз алдыңга кетейин, камчыбек дейт. Эми мындай кылабыз дедим дейт. Сиз боорека оң жак ичине момда капталыңыз менен отурасыз да, колуңуз менен момтесиз дейт. Мен биягына отурам да, сол кол менен минтем дейт. Эгер бирөөбүздүкү көбүрөөк болуп кетсе, монда айланып тура беребиз. Ошон үчүн экөөбүз бирдей момдай кылышыбыз керек деп. Айланайын жан деген таттуу экен дейт. Тим эле жанталашат дейт, тим эле. Колу калак дейт, тим эле. Аба десем, момт дейт. Ошентен жээкке келдик дейт. Жээкке келип ух деди дейт. А көрсө, ал киши биринчи жолу түшүп, анын үстүнө тетиги ак суунун башында түргөн деген айылдан ал 70 километр алыста көлгө чейин, көлдүк болгон менен. Анан ошонусун дайыма айтып жүрчү дейт. Карабайсыңар ол. Камчыбек дәвір окуяны айтам, бул окуя окмуш окуя. Чолпон Атада иштеп жүрөм дейт. Дом культурага биринчи аккордеон сатып берди дейт. Тим эле күнү түн эле аккордеон ойноп отурам дейт. Тим эле окмуш дейт. Ильич Маратов деген болгон, Кыргыз эстрадасында барабанда ойногон, аябай эң кыйын барабан ойногондун бирөө болчу. Анан ал ошо жакта болчу, иштеп. Анан малчыларга оюн коесуңар 2 күнгө деп калды дейт. Үстү челек деген жайлоо. Аяка машина барбайт, кош канат учуп барат. Ананиядан уччу.
Анан эле кетмей болдук дейт. Райкомдон бир эже башчылык кылып кетип атат дейт. Анан тияка барганда таппай калабыз деп, баягы менин аккордеонумдун чехолуна агын, кызылын баарын артист көйнөктөргө ороп салганбыз дейт. Аккордеонду мындай эле көтөрүп алам дегем дейт. Ошентип Ананиядан самолет менен учтук дейт. Көлдүн бир капталынан айланып келип, бийиктикти алып тургандан 2 жолу туштаганда баарыбыз өбүшүп эле жатып калдык дейт самолет. Анан барып консок тимеле малчылардын баары кызыл тасыл болуп жайнап күтүп аткан экен дейт. Болгул эми кийинкиле биз жыйналышты өтө берели, анан баштайбыз дейт. Жыйналыш бүткөндөн кийин баштагыла деселе, менин аккордеонум жок дейт. Самолетко чуркап барсам аякта да жок дейт. Анан Ильич абага айттым дейт, аба самолетто да жок. Эмне кылабыз десем, Ильич аба айтты дейт, мындай кылалы дейт. Мен кичинекей барабанды ойнойм, ритм берип турам. Тек. Сен асат аякты чаап турасың, сен тиги тайт аякты чаап турасың дагы, кыздар ырдайсыңар деп эле бат эле репетиция кыла кой дейт. Ошон чыгып концерт бердик дейт. Бул өзгөчө концерт болду дейт. Дуу кетти дейт. Тимел айланайын. Баягы Чолпон ата жакта эл анча кабыл албаган ырдын баары бизге кетип атат дейт. Тимеле так тимеле асыкка зоого жаңырат дейт. Анан бүтүп тамак ичкенге жерге келсек, баягы эже айтты дейт. Аябай сонун концерт бербедиңер, эмне аккордеонду кошкон жоксуңар деди. Дегенде баарыбыз Ильич абаны карасак, Ильич аба айтты дейт. Жана самолетто уштап ийгенде момундай болуп калбадыкпы? Ошондо 2 негролор ыргып кеттир аккордеонду. Негролор ыргып кеттир биде, ооба. Үнү чыкпайт, пиш деп атат. Андан көрө бул мындай жакшы деп, ушинтип кутулуп келип кемстейт. Самолет конор менен жан талашып жетип келип домкултурадан ачып, кабинетиме чуркап барсам, баягы мен отурган креслодо кой аккордеонум турат дейт. Мынтип чечип койгон бойдон кетип калган экенбиз дейт. Чехолду көтөрүп. Мына Камчыбек ушундай жигит. Ошол өз өтүп кеткен залкарлар менен баары менен ини ага болуп, мунун өзүнүн адамкерчилигинен, кеңпейилигинен, мына акта көлдүн жигити деп койсок болот. Кечеси жакшынакай улана берсин. Анан да келет. Кыргыз Республикасынын эл артисти Келдибек Ниязов. Өнөрү менен гүлдөгөн өмүргө балдар гүл белем. Көздөлүп жаркын келечек, көңүлдөр өсөт ыр менен. Ачык көңүл балдарыбыз, баканын ырынан башталган балдар дүйнөсү Камчыбек Букалаевди бүгүнкү күнгө чейин коштоп келет. Мына ушул балдарга жазылган керемет обондору кайсыл мектеп, кайсыл бала бакча болбосун, бүгүнкү күндө дагы эң сонун маанайда жаңырып келет. Ал эми азыр болсо дал ушул балдар ырлары жөнүндө азын-оолак агайдын өзүнөн угалы деп, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, обончу композитор Камчыбек Букалаевди алдыңыздарга чакырайын. Балдар ырлары жөнүндө 2 сөз агат. Эми жана айтып аткан авторлардын баары менен чогуу жүрүп, ошолорду ээчип, жакшы сөздөрүн, жакшы насыяттарын угуп чоңойдук. Анан бул концертте мен 3кө бөлүп койгом. Биринчи классикалык деп, жана симфониялык оркестр менен коштолгон жаңы ырчылар бар. Алардын баарын ушул оркестрдин коштоосунда өзүмдүн чыгармаларымды ырдатканга аракет кылып, аларды да бир жагынан кыргыздын обондоруна тартуу менин максатым болчу. Болот Миңжилкыев менин кереметтүү көлгөчө деген ырымды мен 22 жашымда ырдады. Өзү 41 демеде, мен 22 жашымда. А киши менен көп ээчишип жүрдүм. Ошон үчүн Болот Миңжилкыев минтип айтканы бар. Мен дүйнөлүк классиканын баарын ырдадым, кыргыздын обондорларын азырдап калыптырмын деп. Анан бул балдарга дайыма айтам, силер операда жүрөсүңөр, бүт партияларды ырдап атасыңар, бирок кыргыздын биздин каныбызга сиңип калган обон деген бар. Мына залда мен жана көрүп калдым, кыргыз эл артисти Дарика Жалгасынова эже отурат. Кол чаап койсоңуздар ушул эжекеге. Эже, мен көрбөй атам. Туруп койсоңуз эже. Рахмат эже. Мына мен ойлогон эмесмин, эже мен ырымды аткарган эмес, бирок ушул атай келип отуруп бергенине рахмат. Анын жанында Бүйра Бектенова туруп койсоң Бүйра. Жана биринчи
чыгарма ушул Büyüra Bektenoğlu'nun Sarıözөн жөндөрүм. Анан бу дарыйкы жерлер ушул Болот Миңжилкыевтар менен чогурдап, аябай эркелетишсе экен, Болот деп эле булка деп коюшса экен, өзү узун бойлуу, татынакай дегенде. Анан ошон үчүн биринчи отделенияда ушул балдарды обондурларга чакырып дегенде менен кичүү бир топ балдар ушуларды обонго аралаштырып атам. Азыр болсо балдар ырларын угасыздар. Bilesin bilsin bunu, bu dünyada kim sulu, apam sulu barınan, andan keyin gün sulu. Sulu sulu apalar, kantip mında kata var, oşonduktan daima, gülsün uşatatalar. Altın altın apagem, halamda çok sağatek, bar üçün sen düğünüdür, baktın benim var etken. Caş onun dep carkını, ataysın sen kaysını, adegende apagem, andan ginay sulu. Sulu sulu apalar, kantımında kata var, oşonduktan daima, gülsün uşatatalar. Altın altın apagem, halamda çok sağatek, bar üçün sen düğünüdür, baktın benim var eken. Ayda жүргүн сен муну, ай сулуу да күн сулуу, андан мурун абирок, байкадым беким сулуу. Сулуу сулуу апалар, кантимында ката бар, ошондуктан дайыма, гүлсүн ушататалар. Altın altın apagem, halamda çok sağatek, bar üçün sen düğünüdür, baktın benim var eken. Bar üçün sen düğünüdür, baktın benim var eken. Ziyanım yok hiç kimge, tosta koy göz bakamın, taşırgıtsa tentektir, men uşoğu kapamın. Men uşoğu, men uşoğu, men uşoğu, men uşoğu, men uşoğu, men uşoğu kapamın. Le 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 kuak kuak kuak. Hayvansızdan küçük, kire kaçam sekirip, dal dosuna kök çöktün, yaşınamın bekinip. Yaşınamın, 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 yaşınamın bekinip. Le 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 le
ошого кубанам. Мен ошого, мен ошого, мен ошого, мен ошого, мен ошого, мен ошого кубанам. Құттықтоо сөзін сөйлөө үчүн атайын меймандарыбыз бар. Мына ошол ардактуу меймандарыбызга сөз берип алсак деп атабыз. Арбаңыздар, урматтуу ушул кеченин катышуучулары. Бүгүн мына Камчыкемдин ушундай бир жакшы чыгармачыл кечеси болуп атат. Биз Камчыбек менен студент кезден бери таанышпыз. Жана тиги Келдибек айтып кетпедиби? Ошо искусство институтунун ошол общежитиясында биз ошо чогуу жашаганбыз. Бул ошо Асан Керимбаев менен бир комнатада жатчу да. Эми баягы студент кездери аябай кызыктуу болот эмеспи? Бир бөлкөнү анда бир тең бөлүп жеп, аябай ынтымактуу ушундай баягы ушундай жашачу элек, сен менен дешпей. Анан кийин билсем өзүмдүн Ысык көлдөн жердешим болот экен. Анан ошондон бери ушул ынтымагыбыз үзүлбөй келатат. Камчыбектин ошол студент кезинде эле чыгармачылыгы байкалганда, ошол аккордеонун таштабай, керели кечке күнү түн дебей ошол обонун чыгарып, жанагы тиги сабакта бизге берилген тапшырмаларды жанагы чертип, ошону аябай аракет кылып, аябай жакшы окуду да. Анан кийин тагдырдын буйругу менен Чолпонтода чогуу иштеп калдык. Анан ошол Чолпонтода жүрүп дагы биздин ынтымагыбыз бекемдеди десек болот. Камчыбек менен кандосум десем болот. Ошол мен ушу Камчыбекке баа бергеним биринчиден бул өзү ушундай бир адамгерчиликтүү bir insanda aябай андай десем жүрөгү таза, ушунчалык баягы бири өзүнүн колунда болсо бир нерсесин жардамы тиги болсо баарын тең аябай эле ушунун баягы колунан келген немесин аябайт да такыр. Анан ошондуктан болуш керек, ушу жанагы балдарга дагы ушундай кичинекей балдарга дагы өзү мындай өзү кандайдыр көңүл буруп, жанагы балдар үчүн да ырларды көп чыгарды. Жана Абзий Кыдыровдун ырлары. Бул Камчыбектин эми чыгармачылыгын эгерде тереңдетип мындай эмесе, мунуку азыр четиде оюлбай жатат баягы мындай көрсөтө элек да дагы. Бул концертке анын баары тең батпайт болуш керек. Мына эми ошол мен сөзүмдү кыскартайын, дагы сүйлөчү кишилер бар. Азыр ушул досума арнап бир момундай бир өзүм устаканадан комуз жасап келдим эле. Ошону ушул кийинки дагы чыгармачылыгың ийгиликтүү болсун, өмүрүң узун болсун, кыргыз элин ушундай канаттуу, кереметтүү ырлардан дагы чыгара берсин, обондорду жарата берсин, оолой берсин деп Камчыбекке тапшырып койго уруксат этиңиздер. Кыргыздын улуттук аспабы комуз Намазбек агайдан Камчыбек агайга белек. Бар болуңуз. Саламатсыздарбы, кутмандуу кечиңиздер менен. Илгери ким Шералиев аксакал ушундай бир интервью берип атат да, жанагы кыштак четине деген обон чыкпадыбы? Жашап калган кезде эле сүйүү темасындачы. Анан журналист суроо берип атат. Бул ушул жашка келип ушундай кайрыкты кайдан алып атасыз десе, ой мен тиги жаштардан алып атпаймынбы? Калыбек бар, Эсенбек Мадамбеков дегендер бар, ошолордон алып атпайм дейт.
Анысығандай біздің облысқа адегенде шу біздің учурду алсақ, мен шығып жүрчелем. Анан бір күн эле бір жанагы Асанғали айткандай қолы бір башкача ойногон бір кыякчы келип калды. Карасам эле шу Камчыбек экен. Аккуда аккомпаниатор болуп иштеп аптыр. Жакшы, анан жакшырлары чыгыптыр, жанагы азыр эле уктук го тиги баканлары деп. Ошондой оондар бар экен. Ал кезде мен жана Ала Тоо деген ырым чыгып калды эле. Анан кийин тиги Шералиев аксакал айткандай, ушу балдарын кандай чыгарыш керек деп мен дагы Камчыбекти сурап чыгарсам, аны эле азап ошо балдар экен да көрсө. Бул кичинекей нерсени табыш кыйын экен да. Ошон үчүн Камчыбектин ушул жанрды жакшы өздөштүргөнү, азыр кайсы обанын бала бакчаларда, мектептерде ырдалып жүрөт, атайын кандай кайрык, кандай ага деген деп текшерип көрсөк, сөзсүз бир ар бир ырында өзүнчө бир жаңылыгы бар да. Ушунун арта берсин, чын ден соолук каалайм. Дагы Камчыбектен күтө турган жакшы оондар бар. Кутмандуу күнүңүздөр менен агайын туугандар. Кел Камчыке. Эми о жерде асыл эле сандыкта бычыл эле кундуз бар дейт. Мен бир нерсе айтып кетким келип атат, үйдөн ача аласың, Бир нерсе досум айтып кетейин деп атам. Мына Маданият министрлигине кулак кагыш кылып айткым келип атат да. Эмне деген оондорду, кереметтүү оондорду, жалгыз эле балдар эмес, тоо, жер, сүйүү, мекен жөнүндө оондорду жаратты. Ушунун оонун аткаргандар өзү скромный болуп жүрөт. Ушунун оонун аткаргандар эл артистине алышты, аткаруучулар, өзүңүздөр көрүп турасыздар. Эмнегедир жаратманды башка мамлекеттерде биринчи орунга коет. Жаратман анан аткаруучу, анан биринчи жаратман анан аткаруучу деп. Экөөнө тең бериш керек да негизи. Эл артистине татыктуу гана кол чаап койсоңуздар. Татыктуу дегендер. Рахмат. Мына Камчыке көрдүңбү? Эл журт сени баа берип атат. Давай. Урматтуу туугандар, бүгүн абдан жакшы кечеде отурабыз. Бул оончулук деген өнөр Кыргыздын кылымдардан берки келе жаткан чоң өнөрү. Бул бардык профессионалдык музыканын өзөгү, булагы болуп саналат да. Анан бул оончулук өнөр кыргыздарда ар кандай өнүккөн десек болот. Ар кандай дегени кандай? Ар бир региондо өзүнчө бир нук менен кеткен. Мисалы, ош тарапта Рыспай Абдыкадыровдун ошол тарткан аккордеону, ошонун мындай бир ырдаган жактары менен оончулар өнүксө, нарын тарапта өзүнчө. Ал эми көл тарапка келгенде, бул көлдүн өзүнүн касиети, өзүнүн гармониясы, өзүнүн музыкасы менен кеткен жактары бар да. Ошондой музыканы жүргөн мына биздин агабыз Камчыбек Букалаев. Бунун оондорун укканда мен дайыма ушундай элестетем да, ушу көлдүн бир касиеттүү шарпылдаган үнү, көлдөгү күндүн баткандары, көлдүн толкундары, ак чардактар, бир сонун нерсени дайыма элестеп турат. Мына ушул Камчыбек Букалаевдин оондорунда ушундай музыка сезилет. Профессионалдык деңгээлге көтөрүлүп кеткен эбагы. Ağılgan güngü bulakтай, jağılgan tüngü çıraktay, ırıstan bütkün ırım var, ırdayın bugün surat bay, batalı kızıka, barmına muzika, açılan bu geçti, çacılan bu geçti, sorulup çürüktün sonuladır desti, Kırgız demir dala, cıldız demir dala,
Kadırlı jurttun baylığı, Dırdın kayrığı, Uçalı birge zamandaş, Unutup dilde kaygını, Canыңды ısıta, Жаңырсын muzika. Açılan bu geçti, Çaçılan bu geçti, Sorulup jüröktün, Sonuladır desti. Kırgız devir dala, Yıldız devir dala, Koşulup ırdasan, Göngülük nurdan ak, Ömürük nurdan ak. Iğdıray bir çocuğunup, ırdasak birge oldurup, birimdü elden bolubuz, dilimiz dilge koşulup, bürüngdü kızıda, bütbösün muzika. Açılan bu geçti, çaçılan bu geçti, sorulup jüröktün, sonuladır desti. Kırgız devir dala, Yıldız devir dala, Koşulup ırdasan, Göngülük nurdan ak. Çoğu açılan bu geçti, Çaçılan bu geçti, Sorulup jüröktün, sonuladır desti. Kırgız devir dala, Yıldız devir dala, Koşulup ırdasan, Göngülük nurdan ak, Ömürük nurdan ak, Ömürük nurdan ak. Саламатсыздарбы? Ардактуу музыка ыр сүйүүчүлөр, ардактуу замандаштар. Мен ушул чыгармачылыгыма дагы эң алгачкы, ушул ийгиликти, эң алгачкы популярдуулукту алып келген мына ушул Камчыбек Букалаев агайыбыздын Ыр десте, Булуттар деген чыгармалар болду. Негизи эле ар кандай ар түрдүү, ар кырдуу ырларды жазат. Баягы ырлары бири-бирине окшошпойт. Балдар үчүн ырлары көп, көлдү даңазалап жазган ырлары бар. Анын баары жанатан бери айтылып жатат. Мен ушул Камчыбек Букалаев агайыбыздын чыгармачылыгына таазим кылам. Дайыма ден соолукта, аманчылыкта болуп, ушул элибизге дагы жакшы чыгармаларды тартуулай берсин. Ал эми кийинки чыгармасы дагы ушул мага ийгилик алып келген чыгармалардын бири. Бул Кыялбек Урманбетовдун сөзүнө жазылган Булуттар сага кайрылам деген чыгарма. Байлык үчүн бул дүйнөгө келбеген, бакыт издеп ала тону жердеген. Ардагымды жолдон кантип жоготтум, арманымды агызамын жел менен. Бүпүлөгөн махаббатым өлбөстөн, көкөлөгөм кайгымга көнбөстөн. Көл булуттар мисилердей булуп, учкум келет ана тонулгөндө.
Candı cup sal jamgırına bulutlar Güzgü жетпей sargaya bugülümüm Kuygu kelbey kütöt kimdi жүрөгüm Mendey bir жалгыздыгын жашырбай Мерим издеп жүргөндүгүн билеми Уялаган жан дүнөмдүн боштугун Убайымды ойлор кош бул кошкуну Учкум келет жаз чакырган дүйнөгө Уккум келбейт канатымдын жоктугун Булуттар, булуттар Жандап өтпө жалгыздыкты Унуткар, унуткар, унуткар Жанды жуп сал жамгырыңа булуттар Өзүгүнөн жанып турган тосыма Өмүр өчпөй чагылгандай оту бар Көңүл көчөт жамгыры көп жактарга Көл булуттар катарыңа кошуп ал Бактым кайда жер кезейин жер менен Бактым кайда кезикпейбиз эмнеден Бактым кайда баратамын тосуп ал Байлык үчүн бул дүйнөгө келбегем Булуттар, булуттар Жандап өтпө жалгыздыкты Унуткар, унуткар, унуткар Жанды жуп сал жамгырыңа булуттар Булуттар, булуттар Жандап өтпө жалгыздыкты Унуткар, унуткар, унуткар Жанды жуп сал жамгырыңа булуттар Жанды жуп сал жамгырыңа Чоң рахмат. Süylürdün çeçip sırın beşimde Süyümün dev aytkandarın esinde Жалбарып сен Салмайымдан сылаган Сансыз күндү өткөргөнбүз кезинде Сансыз күндү өткөргөнбүз кезинде Сүйөмүн деп чогуу басып жанашып Жүрчү элек аппак сүйүү
адашып. Sağırıçtın sanatına batıp men, sağındırıp getip kaldın canım sen. Kapalanıp kaygırıp men kıynaldım. Sensiz mağa bul düğünün birigem, sensiz mağa bul düğünün birigem. Kapalanıp mağa buldun ödü yaşım gem, sensiz mağa buldun ödü yaşım gem. Geledi dep gütümümü düzülböy, gelsen bolu kıynap beni güttürböy. Aşığım sen, sağındırmay gelsençi, açılayın aygülü tonun gülündöy, açılayın aygülü tonun gülündöy. Aşığım sen, açılayın aygül tonun gülündöy, açılayın aygül tonun gülündöy, açılayın aygül tonun gülündöy. Кыргыз жеринин керемет табиатын, анын ичинде өзгөчө биздин сыймыгыбыз болгон ысык көлдү даңазалап, кимдер гана ыр жазбаган, кимдер гана обон жазбаган. Ошолордун ичинде ысык көлгө кайрылган обончулардан эң көп обон жазган дал ушул Камчыбек Букалаев агайыбыз болуп эсептелет. Эмесе дал ушундай көлдүн бир керемет учурун, керемет кезин сиздерге муза менен, поэзиянын тили менен, анан жагымдуу үн менен жеткирели деп турабыз. Ысык көлдү таң сүргөндө карасаң, уйкусунан жаң ойгонуп жатканда,
көздөрүн туш тарапка чачканда. Жарқыраған нұрым сенсің екен, өзің тұрсаң үй толтыра берекен. Тек ойланып таба албадым тұрмыштан, емгегіңді салыштырып теңдешкен, емгегіңді salıştırıp tengdeşken. Benim büyük dodoy aslanım, benim bulutu çok asmanım, benim üçün kançardı yazsam da, benim bugün dastanım. Çolton bolup mangdayıma canarım, açık olsun arı bakta manayın. Baldarыңдын ырахатын көрө бер, кутту болсун бул энчилүү майрамың, кутту болсун бул энчилүү майрамың. Менин бийик доодой аскарым, менин булуту жок асманым, меним үчүн канчарды жазсам да, менин бүгүн дастаным. Yazsam da, benim tügün bugün dastanım, benim tügün bugün dastanım. Çıkanda kelimdegin al gündüğü aytkan iste. Ay çıkanda kelimdegin al gündüğü aytkan iste. Al gündüğü aytkan iste. Ay çıkanda Karay karay amin dale
Азыркы күндө көрүп атасыздар, бүгүн биздин Камчыбектин Мауреки чыгармачылыгы өзүнчө бир жаңыча көрүнүштөй болуп атат. Анткени карасаңыздар, биздин балдарга чыгарган ырлары ушунчалык уккулуктуу, ошо балдардын жүрөгүнөн, сезиминен, оюнан өтүп, ошол балдардын келечегинин бир имандуулугун дейбиз да. Ошол балдардын келечегин түптөп жаткан, ички дүйнөсүн бир негиздеп жаткан нерсе, баалуу нерсе деп ойлойм ушуну. Экинчиден, жанагы эстрадалык ырлар дебедикпи? Ушул ырларда мына Гүлнур Сатылганова ырдаган 3 ыр тең. Бул бир чындыгында үчөө тең бир сонун укмуш ыр экенин өзүңүз баарыңыздар күбө болдуңуздар. 1985 жылы Францияга барып, ош жерде фольклордук коллектив Ысык көлдүн Аккуу ырби ансамбли бар деле, ошондо 40 жаштарыбызды 40 болчу да ырби ансамблине катышкандар. Ошонун бүт номерларынын баарын ойноп берген, аккордеондо ойноп берген ушул Камчыбек болчу. Камчыбек, сага айнанып кеткен да бир кол чаап коелу, шуну эскерип да. Ошондо баарыбыз ыраазы болдук эле. Франциянын жерлеринде жүрүп. Рахмат. Бар болуңуз агай. Ийгилик каалайм. Камчыбекти бүгүнкү күнү ким деп билем? Камчыбек обончу композитор. Камчыбек көп обончулардын ичинен айырмаланып, Ысык көл жөнүндө көп обон чыгарган композитор обончу. Бизде Алыкул Осмонов көл жөнүндө көп ыр жазган деп ушундай элестетебиз, билебиз. Мен айтар элем, обончулардын Алыкулу бүгүнкү күндө Камчыбек Букалаев болсун. Биздин чырпыктынын сыймыгы бул баары эле билет Касым атабыз. Анан мына экинчи сыймыгыбыз Камчыбек. Камчыбек бул бир жагынан менин классташым, менин бир тууганым, менин теңтүшүм. Атың жакшы Ысык көл, ата бабам сыйлаган деген эле кандай, ушул ырыңды жакшы көрөм да. Мынакей айыл бүт көчүп келди, классташтардын баары келди, баарынын атынан сени менен сыймыктанабыз. Музыка менен, обон менен көп нерсени адамга жеткизүү дагы жеткизсе да болот дегендей, келечек муунга, келечек жаштарга дагы көп мындай патриоттук ырларды чыгарасыз деген өтө ишенимдемин. Себеп дегенде азыркы биздин келечек өтө суусап жатат, нартуулук, баалуулук деген нерсеге аны ар бирөөбүз, ар бир ишкер өзүбүздүн иш тармагыбызда дагы өзүбүздүн обон чыгарган жаатында иш алып бара турган болсок, келечек абдан жакшы болот деген ойдомун. Рахмат. Чоң рахмат, бар болуңуздар, агайлар. Азыр коңур үнү менен кыргыз телесинин жүзү болгон. Ошону менен катар аткаруучулукта, обончулукта эң жакшы из калтырып кыргыз маданиятында аз жашаса дагы саз эмгектерди калтырган Жолдубайга арнаган керемет ырын жалпыңыздарга тартуулайлы. Жолдурап чыгыш тараптан, жогазын жыттуу таң аткан, жол бойлоп жүрүп Жолдубай, жомоктон түшүп адашкан, жол бойлоп жүрүп Жолдубай, жомоктон түшүп адашкан. Кылгырып чыгыш тарап
Жол бойлоп булут ашууда жоғазын гүлін ачууда жумакен болуп аткандан жолдубай болуп батууда
башкага айтпаймын, ашыкмын анымдан кайтпаймын. Аны сен билсең да билбегин, азаптуу мен көздү жаштаймын. Кыйналбай сен өскөн гүл ачкын, кымбаттым сол колдагы акайын. Кыйналбай сен өскөн гүл ачкын, кымбаттым сол колдагы акайын. Кыйбасым сөзүмдү билменин, үшүсөм күн болуп бир көрүн, солусам жаз болуп бир кайрыл, күйбөсөм тутантып үйлөгүн. Айланып бара албайм сүйгөнүм, аман бол кай жерде жүрбөгүн. Айланып бара албайм сүйгөнүм, аман бол кай жерде жүрбөгүн. Түшүнсөң сыйласаң куштасаң, түшүмө кирип жүр уктасам, алымды бир эле сурап кой, ачырап канаттан учпасам. Биз эми жолукпайт окшойбуз, жолубуз бүтөлгөн капкачан. Бир окта билебиз өмүрдө бүтпөсүн сүйүүбүз эч качан. Биз эми жолукпайт окшойбуз, жолубуз бүтөлгөн капкачан. Бир окта билебиз өмүрдө бүтпөсүн сүйүүбүз эч качан. Бүтпөсүн сүйүүбүз эч качан. Агай деп айткан себебим, агай жаш кезинде жаңы окуганда биздин мектепке, номер 5 мектепке биз 9-10 класста окуп атканда практикага келип, анан бизге ыр сабагын берип, ыр кружогун алган. Ошондо биз агай бизди ырдатчы, мынакей агайды, ушундай агайым барына сыймыктанам. Анан ушу биздин кыздар ушу бүгүнкү концерттин атындай кылып момундай лента жасап келиптир, ушу агайга тапшырып койсом болобу? Көргөндө ойлуу көзүңдү, гүл сымал сырдуу сезилди. Секетим сенин мүнөзүң, сездире такыл эсиңди. Көк ойго салып карашың, көңүлдү билеп аласың. Жашырбай айтсам чынымды, жагасың мага жагасың. Көк ойго салып карашың, көңүлдү билеп аласың. Жашырбай айтсам чынымды,
жағасың, маға жағасың. Ағай деп сөйлеп ақырын, айлантат башты атырың. Аройға салбай белгі бер, арзыдым саға арзыдым. Көп ойға салып қарашың, көңілді бейлеп аласың. Жашырбай айтсам чынымды, жағасың, маға жағасың. Көп ойға салып қарашың, көңілді билеп аласың. Жашырбай айтсам чынымды, жағасың, маға жағасың. Жанға бол чеми, қош болып қолуғын чеми. Өртөнгөн эки ерінден, өптіріп жаным қой чеми. Көп ойға салып қарашын, көңілді билеп аласың. Жашырбай айтсам чынымды, жағасың, маға жағасың. Көп ойға салып қарашың, көңілді билеп аласың. Жашырбай айтсам чынымды, жағасың, маға жағасың. Жашырбай айтсам чынымды, жағасың, маға жағасың. Жағасың, маға жағасың. Кыргыз Республикасынын еңбек сіңірген артисти Камчыбек Букалаев. Рахмат. Чоң рахмат. Балықшы көлдің баш екен, озырғынадыр таш екен. Таштуда болса бұл жердің, қыздары сұлу наз екен. Наздығына да мас болып, жал-жалым ой, бір жүрер күнім аз екен. Пароход келет bir uaq, Бол жолу чуқулас турат, Қарқылдап қаздай қайрылат, Жеңіл қол жигит марш бурап, Қайыр қош жаным дегенче, Жал-жалым ой, Жекте қалдың қол бұлғап. Толқын жоқ жым-жыр теки жақ, Чырпықты жақтан от шығат, Ошондой жанған от тура, Ойноп бира күлгөн жаштык чак, Ойгода кайдан келиптир, Жал-жалым ой, айрылып минтип олтурмак. Сен болсоң алыма сабагы, мен болсом күздүн шамалы, Сен болсоң айдың жамалы, мен болсом көлдүн чабагы. Кайрылып десең көргүчө, жал-жалым ой, замандан бакыт табалы.
жалжалым ой замандан бақыт табалы. Кыргыз Республикасынын эл артисти Султан Каримов. Бизден ушул ысык көлдүн гана эмес, Кыргызстандын гимни болуп калган Марат Осмоновдун сөзүнө жазган Камчыбек Авамдын Атың жакшы ысык көл деген чыгармасын чогурдайбыз. Кана! Ашчысы көл қойыныңду, құлаш жайып батырайын бойымду. То бермети қасиетті енекем, тос чүбеті құчақтайым мойыныңду. Атың жакшысы көл, ата бабам сыйлаған, айланасы жашыл төр, сулулукту жинаған. Күн нуруна жарқылдап, алтын чабак туйлаған, көрбөй қалсам сағынып, құса болып қиналам. Құса болып қиналам. Туш тарабың толыр менен құрчалып, то башынан күн күлүңдөйт нур чалып, сый кырчыдай элеп алып эркимди, неге дайым сагынтасың мынчалып. Атың жакшысы көл, ата бабам сыйлаган, айланасы жашыл төр, сулулукту жинаган. Күн нуруна жаркылдап, алтын чабак туйлаган, көрбөй қалсам сағынып, құса болып қиналам. Құса болып қиналам. Бейбилерге жарашқан, ұққан адам бір көріні самашқан. Гөл сулусу, елі біздің сыймығы, дайым сүйіп бұйық тұтып қарашқан. Атың жакшысы көл, ата бабам сыйлаған, айланасы жашыл төр, сулулукту жинаған. Күн нуруна жаркылдап, алтын чабак туйлаған, көрбөй қалсам сағынып, құса болып қиналам. Құса болып қиналам. Атың жакшысы көл, ата бабам сыйлаған, айланасы жашыл төр, сулулукту жинаған. Күн нуруна жаркылдап, алтын чабак туйлаған, көрбөй қалсам сағынып, құса болып қиналам. Құса болып қиналам. Ысык Кыргыз Республикасынын эл артисти Султан Каримов. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Камчыбек Букалаев. Асанхан Жумахматов атындағы симфониялық чоң академиялық оркестр менен баштаганыңдын өзү ушунчалык бир кереметтүү, бир бийиктигиңди, өзүңдүн кандай бир таланттуу экениңди бул айтып турат. Укмуштай талантыңар менен, укмуштай өнөрүңөрдү калтырып, мына бүгүн жана ырларыңдын барлыгы жана айтып кетти го, бирине бири окшошпогон, ушунчалык терең, ушунчалык назик, ушунчалык сулуу, өзүң тексттерди да сонун тандапсың, себеби өзүң абдан таланттуу жигит экенсиң, айланайын. Анан бүгүн менин замандашым Болот Миңжилкиев жөнүндө көп сөздөр айтылды. Ал өзү көлдүн жигити, көлдүн. Анан ар ким өз жерин жок дегенде мактап кетейин деп
ең сенің сонун ырыңды ырдап жүрді. Ал деген аламға аты ұғылған Болот Миңжолкиев деп қырғызды аламға танытқан, бізден шыққан Чыңгыз Айтматов қандай болса, искусстводағы Болоттың орды ошондой. Ардактуу меймандар, кадырлуу коноктор, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, белгилүү обончу композитор Камчыбек Букалаевдин «Атың жакшы ысык көл» аттуу чыгармачылык кечеси соңуна келип жетти. Келген кадамыңыздарга ыраазы болуңуздар, ар бириңиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Камчыбек Букалаевдин ыр кечесинде, ыр майрамында гана жолугуп жүрөлү. Аман эсен болуңуздар. Көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар.